Ал келди. Биз баягы кандай жүрсөк ошого өтүп кетебизби? Отчеттуулук деген болбойбу? 90 миллион деген демен элестетип алып биз жүрөбүз жүрөт да. Эмне үчүн ошонун отчетун беришпейт? Жөнөкөй эмнеси? Монда деп койгула, биз баары көргөнбүз да. Бүт көрүп турабыз, бияка эмне иштеп аткан. Биз анан ошол жактан чыгалы. Анан первый замды уволить этти. Первый замды уволить эткенде жөнүндө кетпеш керек. Ал келип отчет бериш керек. Эмне кылды? Буга чейин эмне иштерди кылды? Канча айлык алды? Дагы эмнелер болгон? Бизге отчет берсин, технический директор келсин, отчет берсин, коммерческий директор келсин, отчет берсин, жаңы келген ГПГ Кыргыз көмүрүнүн генеральный директор менен таанышалы, ал биздин келечекте монтебиз деп айтсын. Кыргызстан боюнча била 4-5 объектин бирөө кара кечеле, ар кече Кыргызстандын жылуулугу бүт эле токтойт. Анан бизде филиалдын директору бар. Саманчи Белек деген. Сен представить етсин, бул жигит бияктан Кыргыз көмүрдөн келген. Бул жигит мен зам болуп шайланды. Жинаш болгондо момундай болду эле. Мойтени этирди эле жумуштан. На каком основании суроолор берели. Анан келип туруп бу жерде иштеген атабыз. Монча майды газ калдык эле. Коону жанагы мөлчүн өлбүр дегендин водитель жүрбөйбү. Коону подзалог кылып май алып атканы чынбы? Алмаз байкенин үйүн тамсаңын коюп май алып атканы чынбы? Баарын ташын тетели дагы анан ошого жооп берип актагыдай болуп. Өзү калп болсо, калпай деп кантип турбайсыңбы деп биз бетине чыгабыз. Ушундай кылып туруп анан кийин азыр бул жерде жумушчулардан көчө 2-3 эме түшкөн, кеңеш түшкөн. Булар бул жерде жетекчи дегенге эч ким ишенбей калыптыр. Мен жалпы баарынын атынан сүйлөп атам да. Мындай бар, жетекчиге ишенбей калгандан бизге жетекчинин кереги жок. Координационный совет шайлайлы, буякта 5 кишиден турган кишини. Анан ошолор буякта бардык эмени регулировать этип карап турсун. Биздин служба безопасности бар. Бизге чычкан киришпей, чычканда чыгарбайт, тынчтыкты бүт сактап берет. Анан координационный советтин алдында бир жетекчини Бешенкулов Нурбек деген ушундай начальник болуп келген. Ошол киши иштеп турат. Как положено, май бар, техника бар, кадимгидей иш токтобойт, иш таштоо деген жок. Иштеп турат. Анан 3 күн сурап берели, 3 күн ичинде министр келсин, генеральный директор ГП Кыргыз көмүр келсин, ошонун алдындагы главный бухгалтер келсин, потому что главный бухгалтер деген сөз өткөр берүүдө көптөгөн башаламандыктар болгон. Тиңден биз болсо карообуз калпат, бирдемеси ГП көмүргө баргыла, главный бухгалтер эсептешти. Аяк барсаң, бияка жиберет, силерди биз толук өткөрүп бергенбиз. Биз короче кой сыяктуу өткөрүп, биз акциясын өткөрүп берип атабыз да. Ушундай болсун. Анан биздин филиалдын директору өзүнүн замдары менен бүт келсин. Жолугушалы дагы ошол жердин татына кайрып уверять этип, моундай жигиттер, моунтип иштешебиз, моунтип атабыз, моундай кыймыл болду десин. Анан биз толук